Азыр урматтуу Медер мырза, популизм деп мындай сөзүңүздү эмеске урматтуу төрагалык кылуучу. Мындай популизм. Буну юридикалык факультеттеги 1-курстагы студент билет. Эми юридика айтыштын кажети да жок. Медер Кубанычевич, мен айтышка туура келип атат. Кимдир бирөө үчүн бул юридикалык факультеттин 1-курсуна дагы мындай бир түшүнүктүү боло турган болуп атса, биз бул жерде мыйзам кабыл алып атабыз. Ушул жерде маалымат негиздемеге жомокту жазып келбейт. Маалымат негиздемеге өзгөртүлүп аткан мыйзамды так беренелерин кайсы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилерин так көрсөтүп атат. Нам важно научиться быть предельно юридически точными, как утверждают наши коллеги. Не задавать таких простых вопросов, кто является инициатором проекта закона. Естественно, является тот, кто докладывает. Эми мындай кылалы, келиңиздер. Эми өзү бул аябай кызыктуу мыйзам болуп атат да. Эсбонон бир айтып койсоңуздар, МВДны азыр кое туруңуз. Сиз жок деп атпайсызбы? Бул бар тиешелүү профилдик мыйзамда. Жок, эми мыйзамдын автору сиз болуп атпайсызбы? Аныктамасын бизге айтып койбойсузбу? Сиз эми угуп койбойлу эми. Медер мырза, Медер мырза, эми мындай манипуляция кылбаңыз. Ооба же жок деп коюңуз. Сиз долбоордун, мыйзам долбоорунун авторусуз. Сиз мага мен сөзүмдү бүтүрүп алсам сиз зачта кылыңыз да. Эмне сиз мага суроо берип атасыз? Сөзүмдү бүтүрүп алайын. Сиз азыр стенограммадан деле көрсөк болот. Айттыңыз, кесе. Так түшүнүк жок. Кайдан буну коштуңуз деп. Мен сизге айттык. Профилдик мыйзамда так белгиленген. Ынандыңызбы бар экенине? Сизде такталбаган маалымат болуп калганына макулсузбу? Мыйзам долбоорго, эми мыйзамга алып келип атканда, ошолорду белгилеп коюшуңуздар керек эле. Сиз мойнуңузга албайт экенсиз. Мен болгону бир нерсени айткым келет. Урматтуу Сүйүн Абдулдаевич, азыр мындай да дүйнө жүзү боюнча ар нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Мисалы үчүн тамак жегенден вилка, кашык менен жейбиз, туурабы? Мыйзам кабыл алуунун да өзүнүн эрежеси бар. Буну юристтер жакшы түшүнөт. Сырттан бирөө келип туруп, колубуз менен вилка, кашык менен эмес, бутубуз менен жейбиз деген бул эрежени бузгандыкка жатып калат. Техникалык жактан. Есть нормотворческая техника, есть нормотворческая деятельность, есть соответствующие законы. Азыр биз ушинтип талашып отурабыз, тиешелүү мыйзам кабыл алына элек, канча деген жаш балдар дагы деле ошо баңгиликке кирип атат. Медер мырза, сүйлөсөңүз, так суроого так жооп бериңиз. Мындай саясатташтырбай, мыйзам долбоорунун алкагында сүйлөңүз. Эми сөзүмдү бүтүрүп коеюн мен. Созолонуп эле сүйлөй бересиз. Сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Токойтерин сүйлөңүз да. Сиз эми чегип жайылып чыгып бересиз. Токой даралабай. Мырза, кое туруп сүйлөп алсынчы. Сиз сүйлөгөндү берип атпайм. Азыр мен токтотом да, анан бул күн тартибине алып таштайбыз маселени азырчы. Биз карап аткан мыйзамга эмне тиешеси бар? Биз убакытты эмнеге алып атабыз? Популизм менен эмнеге страдать этип атабыз? Урматтуу Медер мырза, популизм деп мындай сөзүңүздү эмеске урматтуу төрагалык кылуучу. Мындай популизм, анан башкача мындай этикадан сырткары чектен кетсе азыр ответ берем. Ошон үчүн этикадан чыкпасын. Этиканы сиз сактабайсызбы? Эмеге мыйзам коргоочуга айтып коюңуз. Азыр бул жерде урматтуу кесиптештер, давайте в рамках закона рассматривать. Урматтуу Медер мырза, урматтуу Улукбек мырза, сиздер мына жерде депутаттар сыйлаңыздар. Конечно. Депутат сыйлаңыздар. И в рамках закона сүйлөйлү. Кийинки сөз, сиз сурооңузду жыйынтыктап туруңуз, кийинки сөз берилет. Мына биздин баягыдан бери биздин депутат айым